Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу достор. Түз эфирде мен Алтынай Арстанбекова. Үнүмдүн өзгөрүлүп калгандыгына байланыштуу кечирим сурайм. Мен дагы башкалар сыяктуу эле ооруп калыптырмын. Жөтөлүп дегендей, үнүм бүтүп дегендей, ушинтип. Себеби дегендей, эшикте итөлө турган суук болуп атат. Ошондой суукта мен азыр мына Восток деген айыл бар, шаардан Аламүдүндөн өткөндө, Лебединовкадан өткөндө Восток деген айыл бар. Ошол Восток деген айылда турам. Восток деген айылга кире бериште момундай мечит бар. Сонун кооз мечит бар. Ушул мечиттин маңдайында момундай ФАП бар. Бул деген жана фельдшерский, акушерский пункт деп коет. Ошол пунктта бир эже иштейт экен. Ал эженин 4 баласы бар экен. Жакында жолдошу каза болуптур. Жолдошу каза болуп, анан ушул кайын журту менен бир аз пикир келишпестик болуп атыптыр. Менин угушума караганда пикир келишпестик бир уйдан чыккан. Баягы жолдошу каза болгондо жолдошунун бир тууган агасынын үйүндө турган уюн убактынча берип турган экен. Ошону алып келип алайын деп жолдо алып келатса, дагы бир кайнысы чыгып алып, уй меники деп талашып, уй жүктөп келаткан машинанын терезесин сындырып, ушул 4 бала, жетим калган 4 баланын акыркы рызкысын алып кетиптир. Эми ошол үйдө алып келип саап, сүтүн балдарына ичирсе жакшы болот эле го. Бул эми деген баягы адамды деген ыймандуу болтуруш кыйын, аны деген зордой албайсың. Ыймандуу бол, Кудайдан корк, 4 бала жетим калды, ушулардын рызкысын тартып алба деп зордой албайсың. Бирок деген ошол 4 баланын энесине биз медик айым эжекебизге жанагы укук коргоо органдары жардам бергендин ордуна кайра өлгөнүсүнө көмгөн кылып сот бүтө электе уюн алып тиги меники деп тартып алган тарапка алып берип койгон да уйдучу. Милиция деген качандан бери бизде соттун ролун аткарып калды эле. Эмне үчүн ошол 4 баланын рызкысын алып, милиция өз билемдик кылып, тиги тарапка алып берип калды эле. Анын деген жакшынакай үй бүлөсү бар экен. Ата энеси, бала чакасы деген. Биякта деген жолдошу каза болуп атпайбы? Ошол пневмония болуп ооруп каза болгон экен да, күйөөсүчү. Анан өзү деген эми контейнерде жашайт экен. Ошо 4 баланын энеси медик айым эжекебиз контейнерде жашайт экен. Ушул Восток айылында, ушул мечиттин жанында могу жерде ФАП турат. Ошол ФАПта иштейт экен өзү. Ошол ФАПтын жанында контейнерде жашайт экен. Эх, Кудайым ай, ушул контейнерде 4 баласы менен күн көрүп, күйөөсү жок, кыйналып, медиктин азыр айлыгы канча? Кичинекей эле айлыкта медиктин айлыгы. Ошол айлыкка багып, ушу жашап атат. Мага чейин журналисттер чагылдырган экен. Эми биздин колубуздан эч нерсе келбейт, биз журналистпиз. Проблеманы көрсөтүп коебуз, айтып коебуз. Анан кийин деген жеткен жакка жетет, жетпеген жак бетин калың бетон кылып отура беришет. Ошо кайсы бети бетондор кимдер экенин азыр биз ушул эжеден өзүнөн ачык сурабайлыбы? Сурайлы. Ким, кайсы милиция, кайсы тергөөчү, кайсы прокурор, кайсы бети жок сот ушул 4 баланын рызкысын тартып алып берип койгон да. Мына, мен азыр деген силерге көрсөтөйүн. Восток айылында мондай мечит бар. Мечиттин жанында мондай эме турат. ФАП турат. ФАП турат. ФАПтын коросу менен деген контейнер турат, жашыл контейнер. Ошол жакка баралы да. Ушул контейнерде эже 4 баласы менен биздин дарыгер эжекебиз 4 баласы менен ушакта жашайт. Так, мынакей жол туалет аркылуу өтөт. Туалеттин жанынан өтүп баратам. Эженин үйүнө кирип баратам. Мынау контейнер. Ушул контейнер. Контейнер. Мондай итөлө турган суукта контейнерде. Мондай коросу менен контейнерде жашайт экен ушул эже. Азыр үйгө кирип эжени өзү менен сүйлөшөлүчү.
Кандайсыңар? Кандайсыз эже? Жакшысызбы? Кака. Бияқта эле жарык экен, сонун экен. Келиңиз отуруңуз. Отуруңуз эже. Бияқыраак отуруңуз. Жакшы үйүңүз кичине болсо да жылуу экен, Электрический, да. Жылуңуз бияқка дагы жогору. Жылуу бериңиз. Мен бияқка деле отура берем. Şu bir oturursun. Mustafa eline. Yok eşlik oldu. Ben Stulçuk sizden kapı. interview alalım da. Şol için. Eşlik oldu. Konteyneriniz kaça komnata? No, 3 komnat. O жақсы екен. Ай. Siz жаққа отырыңыз. Жаққа отырыңыз. Шамал ұрады, ештеңе болмайды. Eşik çaktım. Так, кішкене жыл аласыз ба? Мынаке сонун болбоду ғой. Так. Geçirile. Havalayın dagы. Koy alayım. Otur öyleyse içe. Ben просто bunun aslında koy alayım dedim. Bilgilik olsun için. Yaxşı görünüşünüz için. Atыңыз ким айта бериңиз? Менин атым Толкун. Толкун эже, бул контейнерде жашаганыңызга канча болуп калды? 5 жыл. 5 жыл. Ай. 5 жылда сизге жер бербеген айыл өкмөт. Сиздин өзүңүздүн эмеңиз каякта жанагы каттооңуз? Кайда каттоодо турасыз? Таласта болчу да. Анан бияка жумушка кирип ошо мен 2015-жылы биз квартирада болчук. Күйөөм деген иштеп аткандан андан кийин күйөөм гемодиализге түшүп калып, ал процедурасы да кымбат экен да. Бир процедурасы 6000ден неделясына 18000 кетти. Анан айла жок ушака айыл өкмөткө кайрылганда ошону мындай бекер жашап тургула деп берген да. Контейнерде. Ошо мен 5 жылдан бери биякта жашап атабыз. Неме гемодиализден кайтыш болду, неме пневмония эмеспи? Гемодиализде 5 жыл алып, иммунитети 0 болуп калгандан еще пневмония болуп калды. 1-июлда. Баардыгы биригип калган экен мында. Иммунитети жок болчу да уже. Быйыл качан каза болду? 1-июлда. 1-июль. Айта бериңизчи, тиги эме мен сурайын дегем. Ой боюнчачы. Эми кыргыз деген бала чакасын ошол сүт менен бакканда, анан кийин деген ошол мен таң калам да эже. Мындай да тиги кече жакында немеге барбадыкпы? Жумгалга бардым да. Анан жумгалга ошол адамдын өлүмү боюнча барып калдым да. Анан барсам баягы адам өлдү дегенди угары менен айланайын тиги эме кайын журту деле, тууган уругу деле чогулуп алып, баягы мал мүлкүн талап кеткен да. Биз адам ошончолук барып калдыкпы? Бизге мал, мүлк, оокат, буюм кымбат болуп калган окшойт да. Адамдын бири-бири менен көңүл мамиледен, ыймандан, адамгерчиликтен, кайрымдуулуктан бирибизге жардам бергенге караганда, ушул бирөөнүн оокатын тартып алуу бул мындай мода сыяктуу, жакшы нерсе сыяктуу, биз жанталашып өлүп бараткан тиги эме Афганистан, Пакистан сыяктуу жаман өлкөлөрдө ачка калып бараткансып, эчтекесиз калып бараткансып, жанталашып өлүп баратабыз да биз. Мен ошону укканда аябай жүрөгүм канады да. Анан сиздин балдарыңызга тиешелүү, сизге тиешелүү уйду, саан уй беле? Саан уй болчу, бир торпогу менен болчу. Бир торпогу менен саан уй. Ошол уйду анан жанагы кайын журтуңуз талашып алганы мен. Кайын журтуңузда 4 жашынакай чырактай балдарыңыз турат го. Аларга балдар эмес, уй кымбатыраак окшойт. Ооба да, мына ушунча июлдан бери ошо талашып алып койгондон бир келип деле даже сураган да жок, кандай оокат атасына. Ага чейин деле 5 жыл күйөөм жолдошум менен гемодиализ болуп иштеген жок да, үйдө отурду балдар менен, мен жалгыз иштеп аттым да. Ошол. Неме? Чалды. Болот. Акы өчүрүп койчу алдан. Эң чоң балаңыз канчада? Кызым 14-тө. Андан кийин 10 жашта, 8 жашта, мына кичинекейim 3кө толду. Кичинекейиңиз эми бала бакча барабы, барбайбы? Барбайт да. Ага алып барганга, например, гостор иштебейт азыр. 6000 сомдон жака частный алып барам, мен өзүм зарплатам 9000 эле сом. Анан 4 бала менен эметкенге эмем жок да. Эже тиги ушул бияка каттоого турдуңарбы, турбадыңарбы? Мындай прописка кылбайт экен да азырчы эч ким да. Анын үйүбүз жок болгондон кийин тияка Покровкада үй салганбыз да. Аны да бербей коюшту дейлер. Кичинекей квартиранттар бар болчу да.
эмеспин, айына 5000 төлөчү, анда бербей коюшту. Кимдер? Каза болгондон кийин кайнатамдарчы. Айланайын. Анда бербей коюшту. Аларга балдар керек эмеспи? Балдар керек эмеспи экен? Керек болсо эметмекмин, аке. Бир эмеси жок да, эч кандай бир жардам жок. Жардам бермек түгүл ушу бир уйду алып коюшту. Уйду өздөрү берип, салып берип машинага метип, анан кайра эртеси заявление жазып, Сизди уруу кылып атат. Уруу деп. Ал биз алып кетип баратканда жолдон да кармап кайным болсо чоң таш менен уруп эме машинанын баарын талкалап мен өлдүм деп. Анан эртеси эмеге берип салып ошентип анан соттошуп отуруп, акыры адвокатка да баарын акча беришкен, салып коюшту да. Достор, мен тактап кетейин. Эме ошол жанагы машина менен эже уйду алып кетип атканда, ошо кайниси келип, машинанын сиз аны жалдап кетип аткансызбы? Жалдап баргамсың, вообще чужой киши да. Ооба, таптакыр эле жалдап кетип аткан машинадагы мен эме байкени уруп деп келип сабап, анан терезесин сындырып, анан неме кылса, эже деген ушундай болду деп арыз менен кайрылса, уйду уурдап кеткен болчу деп эжени ууру кылып, кайра үстүнөн иш козгоп коюшкан да. Ошол милиция кызматкерлери, прокуратура, сот бетиңер барбы силердин? Мындай адамгерчиликсиз кандай бир өлкөдө биз жашап атабыз? Тезирээк кириңиз, мен тез кириңиз. Кандай өлкөдө жашап атабыз эгерде бизде ушундай баягы өзүнүн уюн жүктөп кетип аткан адамды ууру кылса, эне болсо, 4 баланын энеси болсо, бүт эркектер да ошол милиция деле, прокурор деле, сот деле, кайнатам бир туугандар барып ошо показания беришти да, биздикенчи. Анан дос балдары жемин жеткизген, биз чөбүн алып барып бергенбиз десе да ошол жака чечип берип коюп. Эми милициянын тергөөчүнүн атын атаңыз. Сатыбалдиев. Каякта иштейт? Толук айтыңыз. Сатыбалдиев, Кубан, Грозныйлык болот экен, өзү алда ошолордун жерде иште. Анан кийин ошо Кировкада, Кара Бурада, прокуратурада иштейт экен. Ал болсо, эже сиз жакка чечилет, эже сиз жакка чечилди, 4 балаңыз менен кантип эметесиз деп отуруп, анан эң атына жака өздөрү жабык кылып, чечип, уйду барып алып кеткенден кийин анан бизге угуз отпой, эчтеке айтпай туруп эле. Кубан Сатыбалдиев деген Таластагы Кара Бура райондук эмеде милицияда прокурор болуп, прокуратура, эме следователь, тергөөчү болуп иштейт. Анда мен ушу байкеге айрылып коёмчу. Талас областынын Кара Бура районундагы Кировка деген айылбы? Кара Бура району. Кара Бура райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү, милициянын улук лейтенанты дейт, Кубан Сатыбалдиев дейт. Кубан Сатыбалдиев, мен сизге кайрылам. Сизде деле бала бар, сизде деле эне бар, сизде деле бир тууган бар. Анан кийин деген ушунчалык каратып туруп 4 баланын рызкысын алып берип койгон сизди, ошол 4 баланын ыйы, көз жашы эненин уктатпасын, тынчытпасын, тынч жашабаңыз, себеби дегенде бул деген өтө туура эмес. Мыйзамсыз ишке баргансыз, сиз мыйзамды бузгансыз, сиз жооп беришиңиз керек. Сотчу эже ким? Сот болду, боло элекпи? Сотту канекем аны жана закрытый кылыш эметип коюшту. Бизге эчтеке айтпай эле өздөрү чечим чыгарып туруп эле. Азыр мен окуп берейин анда. Мына мээде бар экен. Так. Талас областынын Кара Бура райондук сотунун тергөө судьясы Ташматов дейт. Катчысы Озоновдун катышуусунда токтом чыгарып атышат. Кара Бура райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү, милициянын улук лейтенанты Сатыбалдиевдин катышуулары менен сотко чейинки өндүрүштө ачык сотто отурумда сотко чейинки өндүрүш иш боюнча алуу жүргүзүүгө өтүнүч козгоо жөнүндө тергөөчү милициянын улук лейтенанты Сатыбалдиевдин токтомун карап, иштин материалдарын изилдеп, сот төмөнкүнү тапты дейт. Мен деген толтура кагазды окуп отурбай эле мен өкүмдү токтомду окуп коеюн. Бул соттун токтому. Соттун токтому. Кара Бура райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү, милициянын улук лейтенанты Сатыбалдиевдин өтүнүчү канааттандырылсын. Ал эмне деп кана суранат? Уйду алуу боюнча неметкен да, өтүнүч жазганда алда. Эжеден. Ооба, булардан алып коюу боюнчачы.
Мына сизди алдаптыр да. Мага мен барып до последнего сиз жакка чечилди деп айтканда мага болду. Сиз жакка чечилди деп туруп, кайра өзү өтүнүч жазган турбайбы? Уйду алып бергиле деп жазган турбайбы? Эми кийинкисин окуйун. Кара Буу району Кызыл Адыр айылынын Кожомуратов көчөсүнүн 55-үйүнүн тургуну 74-жылкы Исмет Сефилов Момбеков Заурбек Күрүчбековичке таандык болгон өңү кара түстөгү бир баш уюн жана бир баш торпокту алуу жүргүзүлсүн дейт да. Момбеков Заурбек Күрүчбекович, Момбеков деген депутатка тиешеси жок адамдар эмес. Ошонун үкөлөрү болот. Инилер. Шекерликтер. Шекер. Туганбы, жакын туганбы? Билбейсиз анысын. Момбеков Ырыскелдининби? Ошонун айылынан ошонун туугандар болуп атпайбы? Неме? Шекер айылы? Шекер. Момбеков да Шекерден да. Знаменитый жазуучу Чыңгыз Айтматовдун айылынан ушундай болуп атат да, ушундай. Анан эми берде Ырыскелди Момбеков айрылып кетейинчи мен ушул жердечи. Ырыскелди байке тиги жогорку кеңеште депутат болуп отурасыз, коюп, анан сүйлөгөндө эле тим эле окумуш макалдатып сүйлөйсүз. Сизден башка акылдуу адам жок болгонсуз Кыргызстанда. Мен сиздин кабинетиңизге барып интервью алганда, аркаңызда Соромбай Жээнбековдун эмес, Алмазбек Атамбаевдин эмес, ошол маалда сиз Чыңгыз Айтматовдун сүрөтүн коюп алган болчуңуз да, мен эсимде бар. Ошол сүрөтүмдү кийинки постто мен жүктөп коеюн. Чыңгыз Айтматовду мен дагы сиздин ордуңузда болгондо президенттин эмес, ошол мен сыймыктанган кыргызды алаңга тааныткан Чыңгыз Айтматовдун сүрөтүн мен да илип алат болчумун кабинетиме. Кабинетим болсо, кабинетим жок. Анан кийин ошол Чыңгыз Айтматовдун портретин кабинетиңизге илип алганга жараша, ошол Чыңгыз Айтматов төрөлүп өскөн айылдагы болуп аткан башаламандыкка бир аз көз жүгүртүп койбойсузбу депутат катары? Ошол депутат катары сизди ошол шекерликтер дагы шайлаган, таластыктар шайлаган. Анан кийин деген өзүңүздүн айылыңызда мондай башаламандык орун алса, өзүңүздүн айылыңызда тартип жок болсо, өзүңүздүн айылыңызда прокурор, тергөөчү, сот өз билемдик, өтүгүндү төргелемдик мамиле кылган болсо, анда деген макалдап сүйлөп, бакылдап жогорку кеңеште кыйкырып бакырып отургандан өзү уят. Мен сиздин ордуңузда болгондо, ошол өзүм менин шайлоочуларыма барып, депутатский запросторду жазамакмын. Барып туруп дегенде ошол жерде ошол укук коргоо органдарын элдин укугун коргойм деп, коргомуш этип отургандар менен, ошолор менен тыгыз иштешмекмин. Сизден сураныч, ушул Момбеков Заурбек Күрүчбекович деген киши сизге жакын туган болсо, ушул киши менен сүйлөшүп, 4 баланын энесинин өзүнүн уюн кайра алдыртып берип коюңуз. Депутаттык кийлик иши кылбасаңыз, 4 баланын рызкысы, 4 баланын ыы, эненин көз жашы бизди дагы, сизди дагы, мени дагы уктатпайт. Мен мисалы үчүн кече уккандан бери мен мындай тынч уктаган жокмун. 4 баланын энеси өзү медик экен, контейнерде жашайт экен. Анан деген уюн толук кандуу эле үй бүлө, колунда бар үй бүлө уюн алып алыптыр, бир тууган кайнагасы алып алыптыр деп мен түндөс уктаган жокмун. Сиз дагы уктабай, эртең дүйшөмбү күнү жумушка келгенде Момбеков Заурбек Күрүчбекович деген киши сиздин тууганыңыз болсо, ошол киши менен жакшынакай сүйлөшүп, уюн 4 баланын энесине алып берип коюңуз. Ошол уй менен 4 баланы энеси бакмак болчу. Бирок деген, эми деген, сизди деген ууру кылып чыгарып атат, ал сот бүт элек, буну болсо деген тиги неме тергөөчү деген өзү жазып туруп алып берип койгон турбайбы? Бул деген мыйзамсыз, ал деген ким? Ал деген уйдун ээси эмес. Ал деген сиздин деген ишеничтүү адамыңыз эмес, мыйзамдуу өкүлүңүз эмес. Эмне үчүн деген сиздин атыңыздан жазып алып берип коет да. Мен тергөөчү биздин деген Улан Омаканович Ниязбеков деген ички иштер министрине кайрылайын. Урматтуу министр мырза, сиз жакында келдиңиз, ошон үчүн деген араңыздарда мындай тазалоо иштерин жүргүзөт деген чоң үмүтүм бар. Ошол Кара Буу районундук ички иштер бөлүмүндө Кубан Сатыбалдиев деген тергөөчү иштейт экен. Ушул тергөөчүнүн
мыйзамсыз иштерине өзүңүздөрдүн юридикалык багыңыздарды берип, жазаңарды беришиңерди мен талап кылам, суранбайм, талап кылам. Себеби дегенде өзүнүн атынан сотко жазып, уйду алып берип койсун деп өзүнүн атынан жазыптыр. Ал Кубан Сатыбалдиев деген төргөөчү, Кара Бура райондук ички иштер бөлүмүндөгү иштеген тергөөчү. Толкун эже атыңыз? Толкун эженин мыйзамдуу өкүлү эмес, күйөөсү эмес, бир тууганы эмес, эч кимиси болгону ал деген тергөөчү. Анан тергөөчү болуп туруп деген бул уйду деген Толкун ага тиешелүү эмес, бул уй деген Баланчаевка Бомбеков, Бомбеков Заурбек Күрүчбековичке тиешелүү деп туруп уйду алып берип коюш деген бул эмне деген мыйзамсыз иш? Бул эмне деген? Бул биз мыйзамдуу өлкөдө жашап атабызбы? Урматтуу министр мырза, мен сизден сурандым. Ушул деген тиги Кара Бура райондук ички иштер бөлүмүндөгү тергөөчү болуп иштеген Кубан Сатыбалдиев деген балага жазаңарды бергиле. Тартипке чакырып койгула, өзүнүн ишин мыкты аткарсын. Бул деген тиги 4 баланын рызкысын алып туруп деген тиги талашкан тарапка берип койбой. Жерде адвокат да мактамчу ушу тигилер айтышат эми адвокат менен биз сүйлөштүк депчи. Адвокат кылып отурбай баарын Раушан. Аманбай. Адвокаттар сатылбады биздечи. Адвокаттар сатылат. Ошо бүт баарын ошо эметип атпайбы ошо. Ошо жерине болуп. Ошо. Айманбетов Раушан деген. Ошо таласта жашайбы? О, Аманбай. Грознылыкта алда. Аманбай. Кайнатамдын ошо жака улам ошонун үйүнө барып отуруп, ошо жерде туугандарын баары айтып атты да. Ошо Сатыбалдиев менен Раушандын үйүнө улам барып отуруп, ошо жазалып ошол кылды депчи. Эже кайын журтуңуз менен буга чейин кандай мамиледе? Жакшы эле болчу да, мен дем күйөөмүн аке 5 жыл иштеген жокто, үйдө болду, 2 күн бирин эле биякта эле жүрчү да бардык депчи. Эч кандай жардам деле беришкен жок. Адам өлөрү менен ушунчалык барышат экен да, Кудай. 4 баланы деле карашкан жок. 4 бала болбосо 4 бала келеңдеп иштеп турса, мен эле ошо уйду талашмак белем. Үйүмдө үстүмдө үйүм болсо, өзүм бир 9000 айлык алсам, 4 бала деле азыр иче турган убагы, жей турган убагы, кийине турган убагы. Анан бир уйду ошентип алып койшкан. Мен алардан эч кандай үмүтүм жок. Уйду алышкандан дагы еще сизди уургуп чыгарып атпайбы же? Сотко беришпеди. Мынакей Ровдуга мен карамды сүйрөп Ровдуда жүрдүм. Канча давление болду. Ал бүт элекпи иш? Бүт элек да. Бүтүгөн жок. Ал мен да неметип койгон болчу. Сөзсүз. Давайте. Жакында турасызбы жаным? Мынакей доказательство бүт десек алар жака чечип берип коет. Жанына отуруңуз. Эженин жанына отуруп. Чыларыңыз дагы жанына отуруңуз. Мен Кара Бура район Кызыл Ады районунда жашайм. Рахматованын мыйзамдуу өкүлүмүн. Ошол иш болгондон кийин мага Рахматова Толкун Абасовна мага мыйзамдуу өкүл катары доверенность берди. Мен алып барып атам. Иш таласта Кара Бурада болгондон кийин Қазір Рахматова ишине байланыштуу тергөө ишине бара албай жатат да. Анан мен катышып жүрүп, бунун ийне жибине чейин мен бардыгына катышып. Толкун эженин фамилиясы Рахматова. Ооба, Рахматова. Толкун. Анан ушул мынакей Кара Буранын судьясы мына даттанууга жатпайт деп туруп токтом чыгарып атат. Өзүнчө жогорку сот болуп кетиптир булчу. Не боюнча? Жана уйду алуу боюнча даттана албайт деп туруп этегин токтом этегин окуган. Мен анысын окуй алган турбаймынбы? Мына. Даттанууга жатпайт экен. Мынакей Кара Бура райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү милициянын улук лейтенанты Кубан Сатыбалдиевдин өтүнүчү канааттандырылсын деп токтом кылып атат дагы. Анан кийин деген уй Бомбеков Заурбек Күрүчбековичке таандык болгон өңү кара түстөгү бир баш уюн жана бир баш торпокту алуу жүргүзүлсүн дейт дагы. Токтом токтоосуз мыйзамдуу күчүнө кирет жана милдеттүү түрдө аткарууга жатат. Токтом даттанууга жатпайт деп жазылып турат. Ооба, бул өзүнчө эле Кара Бурада жогорку соттун ролун аткарып атат да, бул Ташматов. Кара Буранын судьясы Ташматов, Узак Ташматов деген. Эми ал деле могу далилдерди караса, мына ушул жерде элечи мына Сатыбалдиев тергөөчүгө билдирүү берип атат. Айыл өкмөтү. Бу жерде Рахматова Толкунга 0030 443 860 сандуу
Бирказы менен ошо Рахматовага деп таандык деп уйдун документин берип атпайбы мында? Айыл өкмөтү берип атат. Айыл өкмөтү берип. Эми ушуну бир карап коюшсачы, прокурор, Кара Буранын прокурору, следователи. Мына сиздин балдарыңыздын уй менен түшкөн сүрөтү бар экен. Мына далил катары Бирказыда жүрөт. Бул 19-жылычы алдагы тиги уйдун ээси Ринат Чолпонкулов өзү тартканда могу жерде Числазда турат мынакей. Телефонунда Атасы тартып кеткенде мурунку жылы баары балдары мынакей каникулда ошол Момбеков Заурбектин үйүндө жүргөндө ошо уйду тартып, ушул далилден бери берсек, ушул далилди берсек да уйду алып берип коюп атпайбы? Мына Кыргызстанда мыйзам жок. Биз кече бул кечеги 5-деги революцияга чейин болгон окуяда булчу. Анан биз тиги Садыр Нуркожоевич Таласка келет дегенден биз ага арыз жазып алып, ушундай күттүк да, ушундай өзүнө кайрылайлы депчи. Дагы ошол мезгилде жумушун тапшырып коюп барбай калды да Таласка. Эми мен бияка келип калсам, биякта жүрүп ошо именно ошо уй маселеси менен Рахматова жардам берейин деп жүрсөм, азыр ошо Таласка барат экен. Мен ошо ушул эфирден пайдаланып Садыр Нуркожоевичке кайрылат элем. Мен буйруп президент болуп отуруп калсаңыз, эң биринчи ишиңизди ушудан баштасаңыз болот эле да. Соттордон, прокурорлордон. Соттон ушул могу Кара Буранын, айрыкча Кара Буранын кайнап калган коррумпированный күч органдары. Ошол жерде Кара Буранын тергөө боюнча начальниктин орун басары Тургуналиев Канат деген, ошо следственный, ошол да шекерлик, ал баардыгы бир айылга тартып, ошо Момбековдун туугандары болот алда. Баары Момбековго ишенишип алып, ушунун баарын жасашып атат да. Жана Момбеков деген депутатыбыз бар го, Момбеков. Жогорку кеңеште отурат казыр. Ай, сенин айылыңда ушул болуп атат, ушул сенин айылыңда болуп атат. Ай, шекердин баарын уят кылып бүттүңөр го, шекер айылын. Чыңгыз Айтматов чыккан, ошол жерде дүйнөгө белгилүү болгон. Андан тышкары мен дагы Кара Буранын Аман Талас областынын Кара Бура районунун Аманбаев айылындагы бүт дүйнөгө белгилүү болгон инсандардын аттарын атап кетет элем да. Ал жерден Бабанов Өмүрбек чыккан, Токтогулович. Ал жерден Жумабеков Дастан Артисбекович чыккан, спикер, урматтуу Дастан. Сиз да ошол Кара Бура районунун Аманбаев айылынан ошол жерде төрөлүп, ошол жерде окугансыз. Ошо сиздин айылыңызда ушундай кошмар болуп атат. Андан тышкары Бокоев Кенжебек, сиздин айылыңыздан ушунун баардыгын могу жанагы уяты жок Тургунбек сиздин айылыңыздан жердешиңиз. Бардык губернатор мурунку Мураталиев Марат Молдонович, сизге да биз кайрылганбыз. Ошондо как раз жанагы сиздин жумушуңуздан алып коюп, кайта коюп, ошондо ызы чуу болуп атканда мынакей Рахматова менен Тайчиева барганда сиз менин акыбалым мындай болуп атат деп, сиз деле түшүнөсүз. Ошол убакта сиздин да бир бутуңуз бийликте, бир бутуңуз тиги жакта кетирип, ошондой болуп аткансыз, менин колуман келбейт деп ошондой бергенсиз. Андан кийинки азыркы губернаторго да кайрылганбыз. Эч жыйынтык жок болуп атат. Акимге кайрылганбыз, азыркы отурган акимге, Сыдык Назаровго. Эми эч ким иштегиси келбейт, билбейм мен, Кыргызстан уже мындай чекеге келип калыптыр да, край, мындачы, уже мыйзамдар бузулган. Адамдын укугун коргобойт эч ким, адамдын укугун. Ай, Токон Мамытовго да кайрылганбыз, обусуменгечи. Ал да тиги өзү отписка кылып берип, тиги регионго жибере берген, аңызы болсо прокуратурага жиберип, прокурор болсо кайта эле ошол жанагы коррумпированный прокурорлорго барып атпайбы? Биздин арыздарыбызчы. Алар өздөрүн өздөрү текшермек беле, өздөрүн өздөрү чукулмак.
Эми мен ушул эфирден неме түз эфирден пайдаланып тиги Зулушевка кайрылат элем. Кече эле сиздин интервьюңузду окудум. Жердеги прокурорлорго, жердеги тергөөчүлөргө айтып атасыз да, ай могу тиги мындай тергөөнү так апаргыла деп туруп мен кечинде эле окудум сиздин обращениеңизде да. Ошо жердеги прокурорлорго айтып атасыз да, мындай кылмыш иши жок жерди кыскарткыла, мындай кылмышы бар жерлерди кыскартып туруп наоборот кылбагыла, ушундай так иштегиле деп задание берип атканыңызга мен бир чети мындай жыйынтык чыгат деп ойлоп атам. Азыр биздин Кара Бура районунун прокуратуранын Данапияев деген ушул көзөмөлдү ошо кылган да, тиги соттун неме тергөөчүнүн өтүнүчүн колдоп койгон ошол неме прокурордун жардамчысы Данапияев деген. Ушул уйду алып атканда толук териштирбей эле и ушул тергөөчүнүкү туура деп туруп колдоп сотто уйду алуу жүргүзгөнгө ошондой колдоо жүргүзүп койгон. Байке, мен бияктан дагы бир сыра кайрылып кетейин. Ушул сиз кайрылган адамдарга мен дагы кайрылып кетейин. Курманкул Токтаралиевич, сиздин атыңыз аталды. Сизден чоң суранам. Башкы прокурор катары сиз ушул Кара Бура райондук прокуратуранын ишин бир сыра текшерип берсеңиз, себеби дегенде мен сизди таза, чынчыл, ушу коррупцияга каршы күрөшкөн мыкты инсан катары жакшы тааныйм. Ошондуктан сиз ошо Кара Бура райондук прокуратурасына көбүрөөк көңүл бөлүп, ошол Кара Бура райондук прокуратурасынын ишине баа берип, тыкылдатып, чек-чейип карап, ошолордун ишин көзөмөлгө алып берсеңиз, болбосо мындай башаламандыктар кызуучулар боло берет экен. Тууган урук бири-бирине тартып, анан жанагы кыйыны, кызматтуусу, креслосу бары, колунда бары алсызды тебелеп, ан сайын укугун тебелеп, башаламандык орун алаттыр. Мен сизден чоң суранам. Анан бул жакта деген Каныбек байке көптөгөн чоң Кыргызстанга аты таанылган чоң инсандардын атын атап кетти. Ошол эле Бабанов, Өмөрбек Токтогулович, Жээнчороев деген Бабановдун жээни бар. Анан деген ушул Кенжебек Бокоев, биздин деген тиги Артисбекович, Дастан Жумабеков деген кишибиз бар эле. Ушулардын баардыгы мына чоң кызматтарда иштедиңер, бирок деген алардын бири дагы өзүнүн айылындагы болуп аткан ызы чуу башаламандыкка көңүл бөлбөптүр. Ошондуктан мына азыр баягы колунда жок алсызы кыйналып аткан маал. Айта турган дагы сөзүңүз барбы агай? Ооба. Мен андан тышкары ушул тиги Чолпонкулов Ринаттын үйлүш жери бар экен да, ошону да по наследству жубайына калыш керек балдарына. Чолпонкулов Ринат деген сиздин жубайыңыз болчу, э? Ошонун бир 50 соттук жери бар экен. Аны да мына Аманбаев айыл өкмөтү ар кандай шылтоолор менен документтерин бербей ушул убакка чейин сүйрөп жүрөт. 6 айлык мөөнөтү бар да, анычы неме каза болгондон кийин 6 айдын ичинде ошонуз бүтүп баратат. Бизге алакандай документ берип кой, биз немен бүтүрүп алайлы десек, ошону да бүтүрбөй жатат. Биз ал жөнүндө да прокурорго кайрылдык, мына даттануу арыз мененчи, айыл өкмөтүнөн. Мунулар өзүнүн ишин кылбай жатат, алакандай кагазды бербей жатат десек, булар да реакция кылышпай жатат. Эми мындайча айткандачы, азыр мындай переходный период болуп, алардын баары өз жумушунан кете тургандай эле болуп атат да, жанагы өзүн жоготуп коюшкан. Кыргызстанда айтканда кетерман катын болуп эле жүрөт да, баары чамадандарын кармашып алган булардын баары. Эртең Садыр Нуркожоев кезде баарыбызды кетирет деп, булардын баардыгы чамаданный настроение болуп жүрөсүңөр силерчи. Аким, прокурор, сот, следователь, силердин баардыгыңар ошондой настроение менен жүрөсүңөр да, иштегиңер келбей, олку солку былкы болушупчу. Кетсеңер азыр арызыңарды жазып кетип калгыла да, болбосо иштегиле жакшынакай болуп. Силерге 1 ай срок берген. Өткөндө мен айткам, 1 ай срок берди,
коррупционерлерге иштейсиңерби иштебейсиңерби деп ошол арыздын этегине жазганмын мен. Мына бир айдын ичинде иштеп калгыла. Эми буйруп келип калса президент биринчи иш немесин ошо силерден баштатам, мына Кара Ораданчы. Куда буйруп келип калса. Ага чейин эми мындай эсиңер бар болсо, Рахматованын уюн алып берип, астынан кечирим сурап, баарыңар оптом. Тиги начальник, зам начальник РОВдун тергөө бөлүмүнүн Тургуналиев канап, тергөө бөлүмүнүн башчысы Касымбеков, анан кийин азыркы следователь Сатыбалдиев, судья, баарыңар чогулуп алып бере албасаңар, анда ортодон бир уй алып бергиле да кечирим сурагыла бул немеден. Эртең 10-нан кийин уже жаман болот, баарың статья менен кете турган иш коскотобуз. Буйруза иш коскотобуз. Ошону эртерээк азыр эсиңер бар да, азыр этеңерди жийип туруп, барып туруп жагылдагы Момбековдон уйду алып бергиле кайта. Жакшынкай кылып туруп, толкундун казыгына келип байлап берип койгула да кечирим сурагыла будан. Болду, силерден дагы шанс бар, бир айдын ичинде, бир ай бар силерге, бир ай дагы. Ошол мен эми айтам. Чолпонкулов кайным деле аркабыздан кууп жүрүп туруп эметти да, Канеке. Аны жазалабай койду мынакей. Таш менен аркабыздан жана машина менен кууп, таш менен баарын талкалап эметсе, бейбаштык кылып коюшпаду. А бул деген умуш менен отурат. Жорук менен. А сизди ууру кылып атышат. Эң мен ууру кылып, аны просто бейбаштык кылып коюшту да. Ал деген умышленный болуп. Майда бейбаштык, жоруктар жорук кодексинин 119 беренесинин экинчи части менен ошо менен эле мындай неметип койду да, сыпаттап. А өзү ал мындай следователь ошо туура эмес квалификация кылган ал жерде. Ал 266 кылмыш кодексинин 266 беренеси менен соттоло турган жерде болчу. Анда ошо акчаларын алып, ошону азыр жазасын жеңилдетип чыгарып жиберди да азыр. Эми биз аны деле кестирип жиберейли деп аткан жерибиз жок. Мындай сал урок болсун деп мындай экинчи ага барбасын десек, мына эң башты кылып эми уйду да алып коюп, бир тууган жеңесин кордоп, мынакей уруп өлтүрүп коюшту. Моундай таш менен урган. Мына азыр анын баардыгы следовательдин немесинде турат, архивинде. Алаканга деп атпайт. Ошо таш менен урганда башына тийип өлүп калмак. Аны 4 баланы силер бакмаксыңар да. Сен түрмөгө кезилип кетмексиң, ай Руслан. Аны сенин балаңы, бунун 4 баласын ким багат эле? Ал дагы неме Тургунбек багат беле? Жанагы бир нерсе керек экен да адамгачы, баягы бир кырсык керек экен да. Ошо баягы бир кырсыкта адамдын натурасын билет экенсиң да, нарагында эмне жатканын билет экенсиң. Болбосо жапжакшынакай эле кайын журтуңуз бар эле, анан эле жолдошуңуз каза болгондон кийин эле алардын чыныгы жүзүн көрүп койдуңуз да, анык жүзүн көрдүңүз. Алардын деген ою жаман экен, ушу 4 бала дебейт экен. 4 бала ошолордуку да, сиздики эмес, алардыкы да. 4 бала ошолордун фамилиясында, чынбы? Атасын оорuganda эле 5 жыл болду да, гемолиз. Булар чийип коюшканда болотун буларчы. Мында ушинтип ойлоп калдым да менчи. Уже адам болбойт деп. Жардам бериши эмес беле, жолдошуңуз оорuganda. 5 жыл болду, мына 1 литр майда эметишкен жок. Буларга караганда могу жашаган, биякта иштеген 13 жыл болду да. Ошо элдер кайра уун алып келишип, эт алып келишип, ошолор жардам таныбаган адамдар. Алар кайра курман айтта келип ошол жерде отурчу. Ким эт алып келсе, ошо артканын көтөрүп келишти. Кудай. Дагы болот, мен ошол жөнүндө айтып коеюн, мындай неме кыргыздарга кайрылып кетет элем да, кыргыздар. Могу айылда уйгурлар көп экен. Уйгурлар. Ушул поселокто. Анан ушул Восток айылында. Анан ушул уйгурлар абдан жардам берип жатат карындашыма. Абдан жардам берип жатат. А могу Ташбоор кайнатасы айтты, үйүн бербей жатат да. Үйүн алып койгон аскерге эми үйүн бербей жатат. Тиги Новопокровкада үй салып койгон, эми бар чогушуп времянка салышкан да. А жерде да базы отурат. Эми ал башка тема, биз эми аны кийинчерээк азыр. Анын документи барбы? Документи жок да, ошо күйөө балам бүтүрө албай калып, азыр эч кандай документи жок. Каныбек байке, кечирип коюңуз, мен сизге бир суроо берейин да. Мына
сиздин жашыңыз 60ка таяп калды, 58. 60ка таяп калды. Андан кийин деген ушул кыргыз дегенчи, менден кийин ушундай сот маселелери менен туугандарым мен өлгөндөн урушпасын, согушпасын дегендей кылып туруп, бир ойлонбойт экен да кыргызчы. Жок, ошо мен кыргыздарга абдан неме. Кокус өлүп калсам, бала чакам баягы 2-3 катыны барларга алар жөнүндө сөз башка деңизчи, бирок деген ошол менин бир туугандарым менен менин бала чакам аялымдын ортосунда ушундай ызы болуп калбасын деп кыргыз неге ойлонбойт. Ошону айтып атам мен, мынагу башканы атсачы аябай ынтымактуу да, уйгурлар, өзбектер, ушул жерде жашаган курдтар, кыргыздар мейли бөтөн адамга кайрымдуу болбой эле койчу. Бир тууган балаңдын баласы болуп атпайбы могу немелерчи? Тургунбек, балаңдын баласы болуп атпайбы сен? Уятың жок экен сенчи. Уятың жок экен. Эгер ушуну эфирди көрсөң, анан Тургунбектин дагы бир иниси бар, Чолпонкулов Марат Абжалбекович. Ал да тиги неме министерстводо иштейт, жанагы энергетика министерствосунда. Мен өткөндө сизге да айткам, оно бир тууган, Ташбоор бир тууганың айтып койчу, оно уйду берип койсун деп. Килтеген чиновник болуп отурасың сенчи, бир ошол агаңа сөзүң өтпөйбү? Агаңа сөзүң өтпөй жатабы? Мына сен бул эфирди көрөсүң, сен угасың, сен алда Facebook'та дайыма отурасың. Мен сага өткөндө эле айткам. Оно агаңа барып туруп айтып кой, Ташбоор агаңа уйду берип койсун. Кыйнабасын о келин балдарын. Жооп да берген жоксуң. Кебелбейт. Сенин жоопкерчилигиңди да мен каратам менчи. Эртең кезин бийлик, жаңы президент кезин, жаңы премьер кезин. Именно мен сеникин да каратам. Мен сени алдыңанда өтүп, жакшынакай кылып турай. Бергиле, тууганыңызыңар баарыңар. Аманбаев айылын, Шекер айылын позорить этпей, Кара Бураны, Талас областын позорить этпей, жардам бербейсиңер силер. Мен ошон үчүн жана кыргыздар деп айтып аткам, мынагу жерде уйгур туугандар жардам берип атканда, силер тууганыңар каныңар силерчи. Мен кайрылып коеюнчу ушул. Кайрылыңыз ошо. Чолпонкулов Марат. Талас область, Таластагы Кара Бура районунда жашаган Чолпонкуловдордун үй бүлөсүнө, Момбековдордун үй бүлөсүнө кайрылат элем. Баягы кыргыз деген бир тууганын эч качан ачка калтырган эмес, бир тууганын жерде калтырган эмес. Келгиле чыны кыргыз бололу, ынтымактуу бололу, анан Кудайдан корколу, негизгиси Кудайдан корколу. Мен ушу Чолпонковдорду билет болчумун. Бир Чолпонковдорду билет болчумун, таластык мүмкүн ошолордур. Толкун эже, сиз кайгырбаңыз, баягы бир жагынан алынса, экинчи жагынан Кудайым сөзсүз берет. Но 4 баланын рызкысы турат, 4 баланын рызкысы турат. Баягы кыргызында айтат эмеспи, тиги бала өз рызкысы менен төрөлөт депчи. 4 баланын рызкысы ушуларды эле жакшынакай тарбия бере берсеңиз, буйрса Кудайым кааласа, бардыгы жакшы болот, эч качан кайгырбаңыз. Анан мен ошол эфирден пайдаланып суранып кетейинчи, достор, сиздерден суранам. Ушул эфирди колдон келишинче бөлүшүп таратып койсоңор. Себеби дегенде, ошол жанагы Таластагы прокурор, сот, жанагы мыйзамды бузган тергөөчү Кубан Сагындыков деген ошолордун туугандарына, ошолордун өздөрүнө жетсин ушул эфирчи. Себеби дегенде биз ачык кимдин ким экенин айтып атабыз. Акты ак дейли, караны кара дейли. Иштебей атса иштебей атат дейли, мыйзамды бузса мыйзамды бузуп атат дейли. Себеби дегенде ачык айтпасак, качанга чейин биз көмүскөдөн учукпай, ичибизди салып алып, билгизбей отура бермек элек. Ошондуктан колдон келишинче тараткыла, бөлүшкүлө силерден сураныч. Ошол эле деген тиги Өмүрбек Бабановго жетсин, ошол эле Момбеков Рыскелдиге жетсин депутатыбыз. Ошол эле Жээн Чороевго жетсин, ошол эле Дастан Жумабековго жетсин. Бул кишилер уялсын. Кыйын болуп тиги чоң кызматтарда жүргөнү менен өзүнүн айылына, өзүнүн жерине, өзүнүн ата журту болгон кичи мекенине кичине көз сала жүрүш керек болчу ушул кишилерчи. Себеби дегенде ааламга жол айылдан башталат дейт. Ошол айылда чоңойгон ушул адамдар. Ошол айылдан чоңоюп, өсүп, төрөлүп, эрезеге жетип, анан кийин Кыргызстанга кыйынмын деп келгенде. Анан кийин деген эгерде деген ушул өз айылыңарга барып, жанагындай ынтымакка келтире албасаңар, башаламандыкты токтото албасаңар, анда неге кайсы арыңарга президент болом деп атасыңар, кайсы арыңарга премьер-министр болом деп атасыңар, кайсы арыңарга Кыргызстанды башкарам деп атасыңар.
өзүңөрдүн бир айылыңарды башкара албай, бир айылыңарды ынтымакка чакыра албасаңар, анда баягы акылдуу болуп, мен деген Кыргызстанды башкарам деп жүткүнбөш керек болчу. Туура айтып атамбы, Каныбек байке? Алтынай дагы ооба. Мен дагы бир кошумча кылып кете турган бар. Биз бир ай мурун ККМБнын башчысы азыркы Ташиев Камчыбекке арыз менен кайрылганбыз да. Фейсбуктан прием кылып атам, түштөн кийин саат мынчада деп туруп чыккандан кийин мен арыз жазып, мен аялым Тайчиева келген. Бир айдан бери сиздин приемуңузга кире албай отурат. Камчыке бир ай болду. Эми анын ортосунда сиз ооруп калдыңыз, сакайдыңыз, жакшы болуп кеттиңиз, оорубаңыз мындан кийин. Биз сизди ошо ооруп атканда Кудайдан тиледик, сиз ооруп айыгып кетсе экен деп. Эми айыгып кайта жумушка чыктыңыз. Анан эми сиздин кол астыңыздагылар биздин арызыбызга жооп кылып эле кайта ошо Таластын ККМБсына жөнөтүп бериптир, ошо могу арызды рассмотреть по существу деп. Алар болсо обл прокурорго жөнөтөт, обл прокурор райондук прокурорго жөнөтөт. Райондук прокурор ошол эле жана коррумпированный следовательге жөнөттү, айнанай футбол теткенин токтоткулачы. Ооба. Камчыке, муну сизге биз үмүтүбүз абдан зор. Эми сиз эми мындай чоң коррупционерлер менен күрөшүп атасыз да, анан муну майда чүйдөнү да мындай камтый кетсеңиз. Туура айтасыз. Майда чүйдө, ошо майда чүйдөдөн башталат. Ал чоңду жазай бересиздер, бул мындай деңгээлде, мындай республиканын деңгээлинде. Бардыгы муну айылда нааразычылык. Мен кечегиде ушу карындашымы ушундай кылып койгон үчүн, ушу следовательдер, ошон үчүн мен жана Таластан бир таш салып алып келгем, мен ошондо да тиги Сокегет деп отуруп ушул жерде жүргөм. Андан тиги алдагы эски площадьтан ошол жерде жүрүп, анан бери Токон Мамытовго келип арыз жазып, ошол кезде 8-9-унда жаздымбы мен. Токон Мамытов, сизге да кайрылып коеюн. Фейсбугуңузду деги ачпайсыз го, окуйсыз го, канча жол жөнөттүм. Адамдын укугу тебеленип атат бул жерде деп сизге кайрылып катта жазып кеттим. Сиз да ошо Таласка жөнөтүп бердиңиз. Ошо менен Таластагыңыз баягы эле прокуратурага жөнөтүп коятат. Билсеңиз бар го, бир 100 конверт болуп калды. Почтальон таң калып калды ошо силердин катыңардан. Ташый берди деп. Деп бири-бириңерге отписка жазып атасыңар. Бир мындай жыйынтыгы жок да. Ушуга бир чекит койсоңуздар, ошо Токон Мамытов адамдын укугун тебелеп атпайбы? Ооба. Сиз кечетен бери эфирде чыгып айтып атасыз тиги. Эми мен билбейм кимге, ООНго кайрыламбы тиги. Эми Путинге кайрылабызбы, кимге кайрылабыз? Чиновниктер эми айтып атыр го, баарыбыз Путинге, мага десең Путинге бар дегенде өткөндө уктум. Мага десең Путинге бар деп ошентип. Эми тиги СМБнын Ташиев ошону биздин арызды бир карап койсоңуз, ошол жерде Рахматова жазган арыз эмеңизде жатат. Ошону карап бир өз контролуңузга алып, ошол кайрылбаган жерибиз калбады. Эми ошо Садыр Жапаровго эле бере албай калганбыз. Өткөндө мындай президент милдетин аткарып отурганда Таласка келет деп күттүк, аябайчы. Эч жумуш кылбай ошондо акыркы поездкасын Таласка кылат дегенде чыкпай отурганын боло келбей калды. Ошол эми Алтынай биздин үнүбүздү жеткиз ошо чиновниктерге уксун. Эми таш боор эмес чыгар эми айрым чиновниктер. Буюрса Кудайым кааласа деп үмүт этип туралы. Урматтуу достор, мына бир сааттан бери мен азыр ушул каякта деп түз эфирде жазып атышат. Мен ошолорго бир аз кыска жооп берип коеюн. Мен азыр Ала Медин районуна караштуу Восток деген айылда турам. Восток деген айылга кире бериште чоң мечит бар экен, жакшынакай. Ошол мечиттин маңдайында ФАП бар экен. Фельдшердик, акушердик пункт бар экен. Ошол пунктта Толкун эжекебиз уже канча жылдан бери, 13 жылдан бери иштейт экен. Анан ушул ФАПтын жанында
ошол жерде жашап тур деп бир контейнер, темирден контейнерди 3 бөлмөлүү, аны эми 3кө бөлүп алгансыздар да сиздер. Ошол 3 бөлмө кылып бөлүп ушул контейнерди берген экен. Эжекебиз мына сонун кылып 4 баласын багып отуруптур. Быйыл жайында жолдошу каза болуп, ошол көп оорулардан каза болуптур дагы. Жолдошу каза болгондон кийин ошол буга чейин бир тууганына берип койгон өзүнүн уюн Толкун эжекебиз балдарым алып келип сүтүн ичирейин деп ошол торпогу менен алып келатса, кайра дагы бир тууган кайниси, кайнагаңызбы, кайниңизби? Кайниси, кичүү кайниси. Бул биздики деп ушул агасы өлүп атса, агасынын балдары иче турган сүттү талашып алып атат да, ырыскыны талашып алып атат. Бул биздин уй, бул мага караштуу уй деп ошол уйду тартып алып атат. 4 жетимдин колунан уйду тартып алып атат. Ырыскысын колунан жулуп алып атат. Ага жок, сен деген кандай бир сен кыргызсың го деп мындай проступок сыяктуу кылып туруп, же болбосо мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, же болбосо мындай баягы мыйзамга такап туруп, бул деген жалгыз бой эне, күйөөсү өлдү, уюн берип коелу дегендин ордуна Кара Бура райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Кубан Сагындыков дагы Кубан Сатыбалдиев деп мен кайталангандан тажабайм, себеби дегенде Кубан Сатыбалдиев деген тергөөчү ушинтип туура эмес тергеп өзү деген жазыптыр, уйду алып берем деп өзү жазыптыр, мына токтомдо жазылып турат. Анан кийин деген соту болсо жогорку соттон ашып түшүптүр, райондук соту жогорку соттон ашып түшүп даттанууга жатпайт, мындан даттанбагыла деп туруп акыркы чекитти коюп коюшуптур. Көрсө деген Кара Бура райондук сотунан өткөн жогорку сот жок экен, областтык сот жашабайт экен, жогорку сот жашабайт экен, башка соттор дагы жашабайт экен. Жалгыз өзү эле ошо бар жоктун баарын токтом кылып чыгарып, өкүм кылып, бүт бар жоктун баарын чечип, тейлеп, өтүгүн башына илип атыптыр. Андан сырткары мына Каныбек байке айтты, ошо Өмүрбек Бабанов жөнүндө сөз болду, Дастан Жумабеков жөнүндө сөз болду, Жээнчуроев, Кенжебек Бокоев, Рыскелди Момбековдор жөнүндө сөз болду. Ушундай кыргыздын өзүңөрчө мындай кыйын болгон, менменсиген, чоң мындай кыргыздын бай, колунда бар жигитисиңер, силердин төрөлүп чоңойгон айылыңарда мындай кыз үчү болаттыр. Силердин чоңойгон районуңарда ошол жердеги коррупционерлер билген намазын окуп атышыптыр. Ошол жетимди, жесирди, колунда жокту, алсызды тебелеп тепсеп, мыйзамды бузуп, укугун тебелеп атыптыр. Көңүл буруп койгулачы. Мен дагы бир жолу кайталап кетейин. Эгерде деген өзүңөрдүн айылыңарда, өзүңөрдүн районуңарда тартип жок болсо, анда деген Кыргызстанды башкарам деп кыйын болбогула деген кеңешти берет элем. Андан сырткары Камчыбек Ташиевке, Каныбек байке жол түз эфирден кайрылып кетти. Жарандарды кабыл аламын дегениңиздер менен кайсы жарандарды кабыл алып атасыңар белгисиз, бирок деген бир айдан бери сиздин кабылдооңузга кире албаган, чакырылбаган, жете албаган, сиз менен сүйлөшө албаган адамдар мага кайрылып атат. Анын бирөөсү мына эжекейбиз. Жамила келди. Каныбек байкенин келинчеги. Бир айдан бери сизге жазылганы менен кайрыла кире албай атыптыр. Жамила. Отуруңуз же. Ташиевке кайрылайын дедиңиз беле? Ооба, Ташиевке кайрылайын деген. Эмне маселе боюнча? Маселе Рахматова Толкундун уyu жөнүндө. Биз Кара Буранын, Талас областынын Кара Бура районунан чындыкты таппагандыгыбыздан ушул жака келгем. Мен бир ай болуп калды. Мен өзүм 13 ноябрда келгем. Азыр бүгүн уже 13 декабрь болду. Жазылдыңыз беле? Ооба, жазылгам. Эң акыркы арызымды мен 26 ноябрда жазып келгем. Анан ошол жердеги балдар айткан 2 жуманын ичинде сизди чакырат деп телефондорумду кошо жазып келгем. Али ушулакка чейин чакырган жок. Эч белги да берген жок да. Ошону үмүт кылып отурам, күтүп, зарыгып. Бул жакта 4 жетимдин, жесирдин укугу аябай тебеленип атат. Бул биздин Талас областынын Кара Бура районунда акча эле сүйлөйт, башка эч нерсе сүйлөйт. Адамдын сөзүн эч ким укпайт. Акчаңды берсең, сенин сөзүңдү угат. Акчаңды берсең, сени кабыл алат. Сени төргө өткүзөт. Азыр бизде ошондой болуп калган. Ушу Кара Бурада.
ошо адамгерчилигин, адамдык сапатын сыйлабагандыктан ушул биздеги жанагы соттор, тергөөчүлөр, прокурор, ошо жетимдин, жесирдин, адвокат, айрыкча ошол Айманбетов, ошол ошолордун карманы да, кошелегу да, кыскасычы соттордун, прокурорлордун ошолорго акча таап берип турат да. Ошол жакшы сүйлөшөт ошолор менен. Ташкентке кайрылып кеттиңиз. Кабыл алыңыз деп айтасызбы? Ташкент эмес ким эле Камчыбек Кыдыршаевич. Камчыбек Кыдыршаевич, мен сизден суранат элем. Ошо атайын ат арытып, жолго арытып, ушу Талас областынын Кара Бура районунан келдим. Сизден чындыкты издеп, сизден бир жакшы мындай эме угайын деп келдим да, ошону үмүт этип, ошону кабыл алып койсоңуз жакшы болот эле. Биздин да арманыбыз аттын башындай болуп кетти. Бул жакта 4 жетимдин, 1 жесирдин укугу аябай төбөлөнүп атат. Ошону өз оозум менен айтып берейин дедим эле сизге. Бетме бет отурганда мындай сөз адамга жакшы жетет эмеспи? Ошон үчүн бетме бет отуруп сизге бир айтып берейин дегем да, ошо биздин арыз муңубузду, бир көйгөйүбүздү чечип бересизби деп. Биздин түртпөгөн эшигибиз калган жок, барбаган жерибиз да калган жок. Ошо акыры сизге кайрылууга мажбур болуп отурабыз. Бизге окшогон карапайым элдин арыз муңун угуп коюңуз. Мен ошо эң акыркы арызымды сизге 26 ноябрда таштап жазып келгем. Али эч кандай кабар жок, эч ким чакырган жок, телефонума чейин жазылган. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, колуңуз бош болсо, бир кабыл алып койсоңуз жакшы болот эле. Мен сизден көптөн көп суранып кетет элем. Рахмат эже. Урматтуу достор, ушул эфирди колдон келишинче бөлүшүп таратып коюңуздарды мен силерден суранып кетем. Себеби дегенде эме 4 жетимдин, 1 жесир аялдын үнү бийликке жетиш керек. Бийлик болсо жаңы келди, бийликке эч кандай менин өзгөчө претензиям жок, орусча айтканда. Себеби дегенде алар жаңы эле келди. Өздөрү да мындай мыйзамдуу, толук кандуу отуруш элек. Ошончо дагы жанагы кол астында иштеген мурунку коррупционерлердин башына токмок менен салып, тескеп, көзөмөлдөп, чекчейип карап, текшергенге акысы бар. Ошондуктан ошол жетекчилерге кайрылып кетет элем. Ташиевке кайрылып кетти эжекебиз. Курманкул Зулушев агайга кайрылып кетем. Кол астыңыздарда иштегендерге жанагы Улан Омаканович Ниязбеков министр мырза, ички иштер министри мырза, ушул 3 чоң мен сыйлаган мыкты адамдарга кайрылып кетет элем. Кол астыңарда иштегендерди тескеп, көзөмөлгө салып бербесеңер, мына 4 жетимдин ырыскысын кыйган болосуңар. Тез арада мыйзамсыз болгон иштер мыйзамдуу нукка бурулуп, маселе чечилип беришин мен сиздерден талап кылам. Укугум бар, анткени мен чөнөкөй элдин тилин, үнүн, муң зарын айта турган сөзүн коомго жеткире турган көз карандысыз эркин элдик журналистмин деп өзүмдү жарыялагам. Толкун эже, ыйлабаңыз. Буюрса Кудайым кааласа, мына жаңы жыл келатат. Жаңы жылдан көп нерсени үмүт этели. Мына Каныбек байке эжекебиз айткандай, жаңы бийликтен көп нерсени үмүт этебиз эже. Бүгүн болбосо эртең болбосо мына шайлоодон кийин, жаңы жылдан кийин эме акыйкаттыкка жететтирбиз, адилеттүүлүк орнойтур, чындыкка жетербиз, буюрса Кудайым кааласа деп баягы үзүлбөгөн үмүт менен үмүт этип күтүп туралы. Мен деген досторума ушул түз эфирден айтып кетейин. Каныбек байке, сизден суранам. Ушул маселе боюнча мени кабардар кылып туруңуз. Мен ушул маселе боюнча буга чейин дагы, bundan кийин дагы видео жөнөтөсүзбү, сүрөт жөнөтөсүзбү? Алтынай биздин ишибиз монтоп атат, жакка кайрылсак мындай кылды. Тиги сен түз эфириңден Ташиевке кайрылсак мындай болуп атат деген сыяктуу бир жылыштар болсо, бир кадам болсо дагы жылыштар болсо, мага кабарлап туруңуз. Мен ушул түз эфирде сөз берип кетем. Ар бир сиздердин берген кабарыңыздарды мен эфирге чыгарып, элге отчет берип туралы. Себеби дегенде биз эмне үчүн элге чыгып атабыз? Ушул чиновниктерди биз ачыктап, шардана кылып, жарыя кылып, кимдин кандай экен, акта караны кара деп. Ошону айтканыбыздын себеби буларды биз иштетишибиз керек да. Сын менен иштетишибиз керек. Эфирге чыгып, ачыктап, бар жоктун баарын ачык айтып иштетишибиз керек. Мен жөнөт турам, мен өткөндө обул прокуратурага бардым.
ошол жерде Орус улутунда прокурор аял бар экен, дежурный врач, дежурный прокурор экен да. Ошол биз эшикте, мен адвокатым 73-тө киши да, адвокат эсип бардым да, Толкундун адвокаты жаллаганбыз да. Экөөбүз зыңкылдап эшикте, кечээ суукта тоң турсак, эшиктен прием кылбады, киргизбейчи. Не карантин дейт. Айтпай биз кабинетке киргиз, айта турганбыз. Токтогондо коридорго киргизди. Киргизген жок. Сырттан эле прием кылды да, жөнөтүп берди. Ошондон чиновниктер азыр уже киргизбей деп алган, как будто биз аларга оору жугузуп отурганбыз. Маска тагын деген, маска тагындык, перчаткабыз бар, кандай жок, болбойт деп туруп, ошол фамилиясын да сурап атырмын. Анан мен ушу түз эфирден тиги ички иштер министринин министри Улан Омарханович Ниязбеков уланга кайрылып кетет элем. Улан, кече атаң өтүп кетти, пендечилик, мен кеч угуп калдым, уже жайына коюп койгондон кийин угуп калдым. Бирок ага чейин эле мен сен сага бир приемга барайын деп ошо убакыт таппай жүргөм. Анан ушундай кызыктап кетиптир. Улан мени жакшы тааныйсың көрсөң, мына карап Каныбек экең менен. Анан эми Кара Бурада алдагы укук коргоочулардын мындай мыйзамсыз иштерин көз салып койчу, өзүң районуңга, өзүң туулган жериң, ошол жерде неме болуп кетти алдагы. Орустар айтканда беспредел болуп кетти. Башаламан. Айрыкча жанагы роодун начальнигинин орун басары жана Тургунов деген тергөө бөлүмүнүн башчысы өзүнчө эле калаза тиги кылмышты жорук кылат, жорукту болсо кылмыш кылат. Прокурор менен баары биригишип алып мындай иштерди жасайт да. Бирөөнүн жала иши менен эле жала жаап туруп кестирип бергендер, ушундай отургузуп түрмөгө чейин апаргандар, менде факт толтура. Факт мынакей, мен азыр жаңы, эгер буйруп жаңы президент кезде мен булардын баардыгын бияк деңгээлге алып келем, мен областтан каратпайм. Мен алдагы Кара Буранын айрыкча тергөө бөлүмүнүн иштерин боюнча мен толтура немелерим бар, фактыларым бар. Улан. Анан азыр следователдин үстүнөн азыр УДда жанагы СБны не деп койчу эле, СБ өздөрүнө ички иликтөө жүрүп атат, жана ички иликтөө жүрүп атат. Эми аны деле мен билип турмун, жабып коет да, баягы карга карганын көзүн чукпайт да. Жана УДда СБ териштирип атат жана немени да. Сатып алды ифти ушул иш боюнча. Анан улан өзүн көзөмөлгө алып, мындай жумушунан четтетип койсоң, мындай четтетип турузун о жакта. Анан кийин иликтей бергиле. Ал ошол жерде отурду, анан каяктан толук кандуу иликтенмегиле. Улан, иним, ошол эми ишиңе ийгилик, ушундай немелерди, коррупционерлерди жойсоң, эл ишенин ичине киресиң. Анан элдин колдоосуна ээ болосуң. Анан ошо коррупционерлер менен кошо коррупционер болсоң, эртең эле 1 ай 2 ай эле анан кетесиң сабылдаган бойдон. Ошон үчүн могу жетим жесирлерге жардам бер. Улан, иним. Үнүн ук десеңиз. Үнүн ук. Чоң рахмат. Мына министрге, башкы прокурорго, биздин ОКМКнын жетекчиси Ташиевке кайрылуулар болду. Ушул түз эфирде көптөн көп суранам мен досторумдан, колдон келишинче группаларга өзүңөр дагы таратып бергиле. Анткени деген ушул 4 баланын ырыскысы кыйылбаш керек. Кыргыз деген бири-бирине жардам берген. Жесирдин үнү Кудайга жетиш керек. Келгиле, чындык орносун, адилеттүүлүк орносун. Болбосо биздин жашообуз чындап эле кыйындап баратат, өтө кыйындап баратат. Жашоо кыйындаганга аз келгенсип, биз бирибиздин жашообузду өзүбүз
бири бирибиз кыйындатып атабыз да. Кызмат абалынан пайдаланып, бир кандайдыр бир жанагындай оокат тиричиликке кызыгып, сыяк алып, тиги эме тиги эмне взятка алып, взятка берип дегендей. Ошону деген өзүбүз эле токтотпойлубу? Мисалы үчүн деген Каныбек байке туура айтып атасыз, жанагы жорукту кылмыш кылып, кылмышты жорук кылып, бул деген мыйзам чегинде болуш керек да. Эгерде жорук боло турган болсо, ал жорук бойдон калыш керек. Кылмыш деген кылмыш боюнча калыш керек да. Акыйкат адилеттүү тергелиш керек болчу, анан кийин сотко өтүш керек болчу. Анан кийин буга чейин эртеден бери, мына 1 сааттан бери ушул Кара Бурак райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Кубан Сатыбалдиевдин мыйзамсыз иштерин айтып атабыз 1 сааттан бери. Ошол кишиге чара көрүлүшү менен талап кылам. Улан Амакановичтен. Ошо ичкиликтөө жүрүп атыптыр, ошону айтып. Ичкиликтөө жүрүп атты. УВДда. Ошол тергөөчүнүн үстүнөн ичкиликтөө жүрүп аттыр. Ошол УВД, МВДнын системасында эме жасаган жумуштарына жараша жаза алышын мен талап кылам. Себеби дегенде мен 4 бала тараптамын. Мен деген Кудайдан үмүт эткен, бизден үмүт эткен Толкун эже тараптамын. Эже ыйлабаңыз. Бардыгы жакшы болот. Буюрса Кудайым кааласа келиңиз тиги жаңы жылдан көп нерсени үмүт этели, буюрса. Жаңы жылда деген жакшы тилектерди үмүт этели дагы. Ошол сиздин ар бир жакшы тилектериңиз орундалсын. Анан кийин деген ошол түз эфирде көрүп аткан эме меценат чыган, колунда бар, кайдыгерликти аябай жасаган адамдар болсо мен чакырып кетет элем. Сиздерден суранычу ушул 4 баланы атасынын туугандары дагы карабай коюптур. Ата журту, чоң ата, чоң энелери, атасынын агалары, абалары карабай коюптур. Келиңиздер, сиздерден суранам. Колдон келишинче ушул эжекени колдоп койсок, эже ыйлабаңыз. Колдоп коелу. Үй алып берсеңиз кайра жакшы. Үй салып берсеңиз андан жакшы. Ушул Восток айылында жашап көнүп калыптыр. Тиги бала чакасына жардам берип, ошол уйду алып келип, ушул жерге коюп алып, бала чакасына сүт берсе дагы эле болот эле. Колуңуздардан келсе, жардам берем десеңиздер, мени менен байланышыңыздар. Толкун эжеге алып келип, Толкун эженин номерин берип, мен ушул 4 баланы колдоп коелу. Келиңиздер, кыргыз элим. 4 баланын ырыскысын кыйгандарга каршы туралы. 4 баланын ырыскысына биз кошумча кылып, жардам берип, колдойлу. Ошол 4 бала чоңойгондо кыргызды көтөрө турган, кыргызды жакшынакай кылып ааламга жакшы жагынан тааныта турган мыкты инсандар болушу үчүн биз азыртадан колдоп коелу. Түз эфирде мени 1 сааттан бери көрүп, чыдап көргөнүңүздөр үчүн сиздерге чоң рахмат. Ушул эфирде бөлүшүп коюңуздар. Кийинки түз эфирлерден көрүшөбүз. Менден алыстабаңыздар. Анткени мага көз карандысыз журналист катары ушул баягы өзүнүн арыз муңун айткан, баягы соттон, милициядан, прокуратурадан кордук көргөндөр мага байланышка чыгып ушул түз эфирге чыгарып койчу, менин үнүмдү коомго жеткирип койчу, моякта моундай ызы чуу болуп атат, аны эл билбей атат дегендей мага көп келишет. Ошондуктан ушул түз эфирде бөлүшүп коюңуздар дагы. Анан 4 балага жардам берели. Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар. Оорубаңыздар, негизгиси эшик аябай суук.